достор. Да, бір жолы. Так, бұл деген съемка на съемка деген проект. Съемка на съемка. Съемка да вы? Кино за кино деп қойды. Кадр за кадр деп қойды. Ошондай проект. Так. Bir günde қанша телеканалға маек бересің? Мен бір жылдан бері ешқашан маек берелекмін. Бүгін эле сіздерге маек беріп атам. Негізі бір күнде қанша каналдан чалу керексің? Ана жерге же бізге маек беріп болсын же мындай. Күнүнө эмес, эми бир жумада 3 жолу сунуш келет. Бизде көп деле телеканал жок, көп деле немелер жок го. Мындай көп тартуу иштери. Боён эле болчу да. Биз монтаждан эме кошосуз. Макияж кошосуң ба? Макияж кошуп мындай сыйкырдуу кылып коебуз да. Андай болсо биз такыр боён эле жүрөт болчу да. Анжелика макияж кылып жасайт деген видео болбойсуң ондор. Ошондой кылайын да. Так. Бир айда ошол сулуулукка канча сулуулук камына канча каражат кетиресиз? Помада же болбосо туш. Мен мага бир тоналдык крем, бир помада, бир ушундай карандаш бир жылга жетет. Ооба. Ай сайын 2-3 сайын сатып алгандарды мен түшүнбөйм. Чынында алар кантип колдонот. Мен күндө боёмосом дагы мына жерде ушинтип боюнуп коём. Мисалы, могу помадага бир жыл болуп калды, арсаса дагы бир жыл колдонуп алам да. Ошондо бир жылга жетсе, бир жумада 2 жол боёносуз. Ооба. Ошондо понедельник, Ушундай съемка күндөрү боюнам. Анан өзүм эле боюн алам. Бирок боёсу кичине башкачараак болуп калам да. Өзүм боёгонду жакшы көрөм. Инстаграмда каттоочуларыңыз көп. Миллиондон ашып кетти. Сизге жазышабы? Кантип бетиме кам көрөм, канча адам эсенишет? Көп жазышат, алар менен жолугушам. Солар менен бөлүшөм. Боёнгон боюнча. Мастер-класстарды өтүп турам. Баса баягы Акынбаева Белинкадагы сулуу салонуңуз иштеп атат. Кызымдын атынан ачылган Айым Стайл деген. Иштеп атабыз, жакшы. Боюн элекмин. 5 мүнөт калды. 5 мүнөт калды. Боюн коюн. Боюнбосоң жүдөп калып бер дешет да. Күнүнө канча саат уктайсыз? Мындай аябагында көп иштерди бүтүрүп саласыз ба? Тура калып. Күнүнө мен 6 же 7 саатка жакын уктайм. Кээ бир учурда мен мамлекеттик кызматта иштебегендиктен бир күн кечке жатып эс алган күндөрүм болот. Бир күн кечке жатасыз? Бирок Инстаграмга сөзсүз түрдө маалымат кирип турат, өз убактысында жарнамалар кирип турат. Инстаграмда бир жарнама канча аласыз? Бизнеске жараша, дүйнөлүк бизнес болсо кымбатыраак алабыз. Өзүбүздүн жарандардын ачып аткан жаңы бизнес болсо бекер деле болот. Бекер? Адамдын ошол аракетине жараша кылып аткан иши мага жакса, мен аны колдоп бекер деле чыгарам. Кыздардан группа түзүп жүрөсүз, кийинчи. Балдардан да группа түзөйүн деген оюңуз барбы? Ооба, оюм бар. Бирок балдар кичине мындай тартынчаак, аракеттери азыраак болот да. Кыздар аябай активдүү болушат. Эгерде активдүү балдар болсо, даярбыз, келе бергиле. Так, урматтуу достор, мынакей. Анжелика эжекебиз өзү айтты. Тартынбаган, уялбаган балдар болсо келе бергиле деди. Таланттуу. Көрүнбөй калдым уже. Ар бир эле аян өзүн өзү боёгонду билиш керек деп ойлойм. Мисалы азыр мен боёнгонго визажистке барсам 1-2 саат убактым кетмек. 1-2 саат убактымды мен азыр кыздарыма бөлүп келатам. Бассейнге алып барып, ойнотуп, ремонттан боелуп, сергентирип берем. Ана эмесе жалпы кыргыздын кыздарына өзүңүздүн бир акыл насаат кеңешиңиз айта кетиңиз. Чыныгы аял заты алып сатып таш керек дагы. Чыныгы аял заты аракетчил болуш керек. Сулуу болуш үчүн дагы аракет керек. Жараштуу кийим кийиш үчүн дагы аракет керек. Ошол аракет кылып анан тың жүргөн кыздарды мен оюмча баардык эле балдар жактырса керек. Анда эмесе биз сизди камера менен күтөбүз. Так, достор, биз
сіздер менен коштошобуз. Мен катталуучулардан үйрөнө деп коем. Зияштын катталуучуларына чоң салам жолдойм. Макияж кантип жасоо боюнча рубрикасын көрүп атасың. Макияж жасоо боюнча рубрикабызды Зияштан гана көрүп өткөнсүздөр. Эне маке. Бардыгы салам жолдойбуз. Андыктан бар болуңуздар, аман Дагы болуңуздар. видеого коюп кой. До после макияжа. Чын эле вообще макияжым жокто тарткан эми. Макияж бүткөндөн кийин видеону бүткөндөн кийин тартып атат Зияш. Бардык жашоо реалдуу болгондуктан реалдуу жашоодон эч жака качып кетпейбиз. Ошондуктан бир гана реалдуу нерселерди Зияш көрсөтүп жүрөр. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.